17 майда Ош шаарында башталган 7-чи дүйнөлүк эпостордун фестивалынын жабылыш аземи Ош шаарынын Борбордук аянтында башталды. Азыркы учурда Ош шаарынын Борбордук аянты өзгөчө шаңга бөлөнүп, жабылуу аземин көрүүгө келген көрүүчүлөрдүн дагы саны көп. Бүгүнкү фестивалдын алгачкы аземи жаш манасчылардын манас айтуусу менен башталып, андан кийин театр өнөрпоздору сахнага чыгып, өздөрүнүн таланттарын көргөзүп жатышат. Салтанаттын жүрүшүндө Борбордук аянтка чогулган шаар тургундарына жана конокторго 10га жакын манасчылардын аткаруусунда манас эпосунун үзүндүлөрү айтылып, маданият кызматкерлеринин концерттик программасы тартууланды. Андан соң расмий бөлүк башталды. Жабылыш аземине маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, жергиликтүү бийлик башчылары жана чет элден келген коноктор катышты. Алгач эл аралык түрк маданияты жана мурас фондунун Кыргызстандагы өкүлү Мирбек Карыбаевга сөз берилди. Ал быйыл аталган фонддун колдоосу менен манас эпосуна арналган 2 китептин жарыкка чыкканын айтып, анын бири Сагынбайдын манас аталышындагы китептин биринчи нускасын белгилүү манасчы Рыспай Исаховго тапшырды. Фонд менен Кыргыз Республикасынын кызматташуусунда кыргыз элинин эң бай материалдык эмес маданий мурастарын жайылтуу өзгөчө мааниге ээ. Быйыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын азербайжандык өнөрпоздордун аткаруусунда Саманчынын жолу спектаклин коюу менен түрк дүйнөсүнүн кереметтүү шаарларынын бири Бакуда шаңдуу белгиледик. Бүгүн биздин көкүрөгүбүздө айрыкча жаштардын арасында Манас ата, Семетей, Сетек, Коркут ата, Көрүүбү сыяктуу байыркы бабалардын руху ойгонсун. Биздин жакын келечекке умтулган жолубузда алар дайым бизге дем күч берип жүрсүн. Аталган фестивалдын алкагында мыкты семетейчи, мыкты дастанчы, мыкты кыргыз бозую, саркеч көчмөн жана кадырлуу кадасал сынактары орун алган. Аземдин жүрүшүндө жеңүүчүлөргө сыйлыктарды тапшыруу аземи болду. Ошондой эле иш-чараны уюштурууда алгылыктуу салым кошкондор сыйланды. Сактага алыңыздарга. Салтка айланып, 2 жылда бир өтүп жаткан эл аралык фестиваль 30га жакын мамлекеттин эпос изилдөөчүлөрүн жана аткаруучуларын бир аянтчага бириктирди. Кайрат Иманалиев дүйнөлүк эпос фестивали чыгармачылыктын кайталангыс, өтө сейрек кездешүүчү түрүн сактоо, өнүктүрүү жана дүйнөлүк деңгээлде эпикалык мурасты жайылтуу үчүн мыкты аянтча болуп калгандыгын белгиледи. Мына быйыл 7-чи рет өтүп, 30дан ашуун мамлекеттерден симпозиумдун катышуучулары, урматтуу эпос таануучулар, фольклор таануучулар, окумуштуулар келип, 10дон ашуун 20га жакын мамлекеттерден эпос айтуучулар келип, мына Ордолу Ошто 3 күн бою эпостун майрамы. Мына бул аралыкта биздин алыскы жана жакын өлкөлөрдөн урматтуу меймандарыбыз келди. Мына ушул меймандарга дагы министрликтин атынан ыраазычылык айтып коюуга уруксат этиңиздер. El kulbüs turlagan nesim mala jaylaglana. Ошентип салтанат маданий ар түрдүүлүк парады чет өлкөлүк өнөрпоздордун Хакасия жана Тыва республикасынан келген, Улегер жана Тывадан келген Тыва фольклордук тобунун аткаруусундагы чыгармалар жана кыргыз таланттарынын өнөрлөрү тартууланып, гала концерт менен коштолду. Ölünsün batın albay, ağa kırgız alga sen kim bulursun. Айта кетсек, 3 күнгө созулган фестивалде илимий практикалык симпозиумдар, ар түрдүү тарыхый маданий көргөзмөлөр менен коштолуп, эл аралык маданий алака бекемделди. Маданий долбоор бул жылы кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына жана казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Абиозовдун 125 жылдыгына арналат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.